Саламатсыздарбы, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде кайрадан эсимде телеберүүсү. Биз бүгүн 90-жылдардын башында, 80-жылдардын аягындагы Бишкектеги, негизи эле Кыргызстандагы, негизинен Бишкектеги студенттик толкундоолор, студенттик активдүүлүк жана Көмүскөдө басылып чыгарылган адабият самиздат деген аталышта белгилүү. Ошо Көмүскөдөгү адабиятты басылмалар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бул тууралуу бизге бүгүн Алмаз Окенович Кулматов айтып берет. Сиз өзүңүз ошол жылдары активдүү студенттердин катарында болуп, ошол студенттик кыймылдын активдүү мүчөлөрүнүн бири болгон экенсиз. Өзүңүз баягы сыртта турбай аралашкан адам катары ошол тууралуу айтып берет экенсиз. Сизге чоң рахмат. Алмаз Окенович, айтсаңыз, өзүңүз ошол кезде 80-жылдардын кайсы жылда, конкреттүү түрдө кайсы жылы ушул Кыргызстандагы студенттер арасында активдүүлүк, саясий активдүүлүк байкала баштаган? Өзүңүз ага кандайча катышып калдыңыз эле? 80 кайра куруу саясаты перестройка деген башталып калбадыбы? 85-жылы, э? Ооба, анан 85-жылы биз аскерде болуп калдык. Анан биринчи курстан кийин аскерге алып кетти да бизди. Анан кайта аскерди бүтүп келгенден кийин 87-жылы келдик. Кайра куруу башталып калган мезгил экен да. Бийлик алмашып, биздин өлкөдө Союзда да бийлик алмашып, демократия, гласность дегендер катуу кеп чыга баштаган мезгил да. Биз аскерде жүргөндө 86-жылы желтоқсан болбоду, декабрда. 26 Алматыда. Алматыда болду, Карагандыда да болду. Биз ошол чала окуп калдык да. Чала окуп калгандан кийин кийин деле ошол неме азыр казактар жакшы изилдеп алышты, эстелигинде коюшуп. Тарыхый саясий басын беришти. Анан ошондо бизди кадимкидей үйдөн келген каттарды, биздин жазган каттарды анда аскерде особый отдел деп коет да. Чын менен алар контрразведка менен алектенишкерди, биз менен алектенип калган да. Биздин маанайды байкап, айрыкча азиаттардан казак кыргыздар бир тууган экен билет орустар. Анан биздин көз карашты байкап, маанайды байкап аябай көп. Анан ошондо эле угуп, бизди ушунчалык кызыгып калгандан кийин бул эмне болду деп биз өзүбүз аяктан болгулоп кызыгып калдык. Анан rahmatly атам гезиттердин көбүн салып ийген экен. Анан эмтигилер кыргызча билбейт анан. Бир топ макалалар чыгыптыр. Анан келип калдык. Ошондо эле студенттер кыймылдап, жалпы кыргыз эли кыймылдап калган мезгил экен. Биз жалгыз кыргыз эмес, бүтүндөй союз мамлекеттер кыймылга келип, ошентип бир эл толкуп калган экен да. Толкуп калган экен. Анан студенттер эми анча-мынча билим алып калган, тарыхтан окуп калганбыз. Биз тарых факультетин ошолор деле окудук да. Окудук. Анан бизде да ошондой ушул кыймылга катышууга, ушул процесске катышууга абдан дилгир болуп турган мезгилибиз да. Ошонтип аралашып калдык. Бул тарыхый чындыгы үчүн айтып коелу, негизи Француз революциясында негизги кыймылдаштык күчүнүн бири бул студенттер болгон. Анткени пролетариат аягына чейин чыкпай да калат экен. Буржуазиялык революция деп атайбыз, бирок ошондо билимдүү, анан туруктуу контингент, масса, билимдүү масса бул студенттер болгон. Анан биз эми аларга тең элебиз деген жокпуз, бирок заман доор өзү доор ала салып аткан мезгил да. Ошондон биздинге муктаждык болду. Биз ошо муктаждыктын туундусубуз да. Анан окуган соң, билген соң, анан кийин анан соң уюшма топто бат эле чогулабыз. Азыркыдай социалдык тармак жок, албетте. Бирок жатаканада жашашат, аудиторияда эле чогуу окушат. Студенттер бир вузда экинчи вузду тааныйт, катышат, чай ичет дегенде, ар кандай дискотека, тиги бул форумдарда, маданий форумдарда чогуу жүргөн студенттерден анан тез уюша калмага өттүк да. Ошол бизге платформа болуп берди да. Анан ошентип изденип, ушул кыймылга бизден башка да, бизден улуурактар дагы, ушу биздин муунун маңдайына жазып койду да. Хосе Ортега Гассет айткан, ар бир муун өзүнүн мойнуна жазган миссиясын билүүгө тийиш. Билип, анан ошону ишке ашырууга, аткарууга жөндөмдүү болуш керек. Эгерде миссиясын түшүнбөй калса, аткарбай койсоң, дезертир болуп калат да, дезертир муун деп айткан. Анан биз ошентип катышып калдык, уюшуп эле катышып калдык.
Анан Siz askerden qaytып келдиңиz. кайтып 87-жылы 88-жылы мына келгенден кийин эле биз эң алгачкы чоң катышкан жумушубуз бул 1989-жылы мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Биз ошондо мына азыркы студенттерден мына Арслан Койчиев Капай уулу ушул экөөбүз абдан ынак дос элек. Ошо ар кайсы вуздарды кыдырып кол топтодук. Бизден башка да жигиттер болду, кыздар болду. Бирок ошо экөөбүз ушу политехтен мам тил жөнүндөгү кыргыз тилине мамлекеттик статус берүү жөнүндө демилге чыгып калды. Алгач кимден чыкканын мен так айта албайм. Ошондой биздин арабызга сөз кетип, анан ошо кол топтойлу элди коскойлу аудиториядан сүйлөп аттык, тияктан сүйлөп аттык, анан кол топтош керек, кайрылыш керек деген маселелер чыгып, албетте биз институтка айланып мындай формалдашып элек болчубуз да. Формальный институт эмес болчу. Студенттердин баланча кыймылы дегенге атаганга болбойт эле бизде. Стихиялык топ деп биз атачы, укук коргоо органдары, саясий ишмерлер менен жетекчилер ошо биздин студенттердин стихийный движение студенттер деген атка койгуз да. Кечиресиз, эмнеге кол топтоо, эмнеге каяктан келип чыкты бул муктаждык? Анткени кол топтоп, мындай массалык түрдө студенттер колдоп сүрөбөсө бул идеяны, ал өтчүдөй эмес беле? Өтчүдөй эмес, анткени тиги ошол мезгилдеги республиканын жетекчилиги 89-жыл, жаз мезгилдери окшойт. Муну жумушчулар каалабай атат, Бишкектин калкы, Фрунзенин калкы каалаган жок, жалпы масса каршы деген сөздү аргумент бизге келтире башташты. Кылчактап. Кылчактап, Москва кылчактап, анан эл каалабай атса, коомдук пикирди чагылдырбайт бул деген аргументти айта башташты. Ушундай тезисти күчөп айта башташты, бизге да келип айта башташты. Анан силер коомдук пикир. Коомдук пикир мынакей. Коомдук пикир. Эл каалап атат, студенттер каалап атат. Мына ошон студенттер деген амал көчөдөгү бир дайыны жок тобу эмес бул. Илим билимдүү катмар. Ушулар каалап атса, ар кайсы айылдардан келген деп анан ошол аргумент үчүн биз кол топтодук да. Көп мындай аябай. Азыркы мындай колду бир да партия бүгүнкү баардык Кыргызстанда партия чогулуп келип, баардык талапкерлер топтой албайт. Ошол эч бир тыйыны жок эле студенттер өзүнүн каалоосу менен ошол кол топтоп, анан алар жөн эле топто кол кой деп койбойсуң да көчөгө тура калып. Ага түшүндүрүшүң керек. Ана өзү айтып кирет, аябай өзүнүн биягында дем болуп турду да. Биз аларга айтып түшүндүрүп аттык. Мисалы, кээ бир жана техникалык вуздагылар тарыхты анча билбегендер бар да, анан аларга түшүндүрдүм. 1929-жылы Абдрахмановдун, Арабаевдин конституциясында, Кыргыз АСРнын конституциясында кыргыз тили мамлекеттик тил деп жазылган. 4-чү статьясында, анан 16-чы статьясында экөөнү тең жазылган. 16-чы статьясында жана Гербтин сөзү кайсы тилде жазылат деген, анан 4-чү статья кыргыз тили мамлекеттик тил, орус тили катары колдонулат деген. 1936-жылкы конституцияда бул норма алынып салган да. Кыргыз тили жок калган. Ал жок болуп мамлекеттик тил деген статусунан ажырап калганда, ошол конституцияга келдик да. Анан биздин муктаждык болуп атты да тилге. Анан албетте бизде дагы мындай дем берип шыктандырып алдыга багыттаган кыргыз интеллигенциясы болду. Ушул айтып баштаган. Анан ошол мезгилде моюнга алышыбыз керек, баа беришибиз керек. Ошол республиканын Шеримкулу, Жумагул Саадамбек, мисалы биздин университеттин ректору Үсөн Асанов, алар ушу бизди колдоду, түшүндү. Биз албетте баскан жок, бут тоскон жок. Жок, тосконго аракет кылды, бирок мындай биз менен диалогго барып атты. Алардын ушул жагы аларда түшүнгөнү окшойт да, бизден кыйла билимдүү. Кыраакылык кылып, анан 90-жылы жанагы июнь окуясы да болуп кетти да. 90-жылы Ошто кайгылуу окуя болуп кетти. Анан биз анда бул өйдө жакта Койташта сбордо болчубуз. Аскердик. Анткени жанагындай офицерлер даярдоо курсунда жүргөнбүз да. Мен анча-мынча болсо да БТР автомат атканды үйрөнүп калыш, биз болсо аскерден келдик. Баары тең эле билет да. Анан тияка жөнөй турган болуп калганбыз. Бирок ошондо ошол студенттер мамлекет тарабынан жөнөтмөк белесиз. Жок, биз өзүбүз БТР айдап барып тияка өзүлөрүн демилген деген студенттер болду да бизде. Эл араганда анда баардык вуздардан чогулуп жана сбордо жүрөбүз. Анан эми элестетиңиз жанагындай аскердик даярдыктан
алды 2 жыл, 3 жыл, арты 2 ай өтіп қалған студенттер топтошып алып, қыштақты өтіп Бишкекке келіп келсем не болады эле шаарга. Үшкө толуп турган жаштар. Күчтүү, уюшкан. Анын тияктан ошол кирип келсе кандай болот эле. Бирок андай да кыймыл болду, аракеттер. Бирок мындай кой, токтотолу, мындай болбойт деген дагы топ болду. Ошондо мына Шеримкулов келди бизге, сүйлөштү, жаштар болбойт андай, мына биз чечебиз деп анан тынчып калдык да болбосо, мына бизенде Фрунзе шаары көп улуттуу бияка түшө калышпат эле дем, жанагы студенттер кой таштан эми жарым саатта кирип келбейби. Тердеп кургап деле абдан дем күчкө толуп алып, анан кызып алып дейм да, ичкилик эмес мындай. Чабышка кошулчу аттай болуп кирип келсе, ким токтотот эле? Кечиресиз, баягы бир аз артка вот 89-жылдагы жанагы мамлекеттик тилди жөнүндө мыйзамды сүрөп колдоп жаттыңыздар да. Негизи ошол силердин салым көп болдубу? Силердин канчалык ошол силер болбосоңор ошол мыйзам кабыл алынбайт беле? 89-жылы мына 23-сентябрда кабыл алынды Жогорку Совет тарабынан, Ооба. Кабыл алынмак го. Бирок эми жанагындай аргументтер жетишпей калмакта. Бир чоң себепчи болдуңуздар силер, Студенттер себепчи болду. Мен эмне үчүн баса белгилеп атам, сиздин дагы ушул теманы козгоп атканыңыз жакшы болуп атат. Бул муунун тагдыры, өлкөнүн тагдыры. Ошонун чакан проекциясы. Же толук эле проекциясы болушу мүмкүн да. Анан мен көп эле китептерди, эскерүүлөрдү ушундай өзүңүздүк берүүлөрдү окуп атам, анан мындай бир студенттик кыймылга анча көп көңүл бөлүнбөй келет да. Анан мен баягы жанагы немис психологдор айткандай, спускаясь с лестницы деген синдром бар. Артка карап кылчайганда ар ким өзүн мактагысы келет да. Анан студенттер жөнүндө айтылган кеп маселе менде эле эмес. Биздин коомдо ордубуз бар. Каалаган жерде каалаган оюбузду айта алабыз. Курсамачылыгыбыз деле жок. Бирок баягы тарыхчы болгондуктан тарых чындыкты кош айтып жүрүш керек да. Ошо студенттик кыймылдагы өзүнүн таасири болгондугун айтып коюу керек да. Ана ашар кыймыл болуп калды. Ашар кыймыл деле ошол студенттерде. Анан эми студенттердин баардыгы 10-классты бүтүп келип келген, армиядан келгени бар. Биякта заводдо канча жыл иштеп, ал мезгилде Советтер Союзунун убагында сиздер билип калдыңыздар, талап бар болчу. Окуунуга дароо өткөндөргө караганда 2 жыл, 3 жыл же андан көп эмгек стажысы болгондорго артыкчылык берилчү да. Мисалы 22 бала алсаң, анда 5 алып 5 экзамендан 5 жолу 25 алып алсаң, адам тигил 3 алса деле, бирок тиги аскерден келгени же жана колхоз совхоз иштегени, завод иштегенге артыкчылык берилчү да. Анан демек турмуш тажрыйбасын көрүп, боякта нечин күндөп азап чегип ар кайсы батирде жүргөн, өзүнүн калаасында, өзүнүн мамлекетинин борборунда көчөдө жүргөндө жолбундай болуп жүргөн студенттер, жаштар анан кийин жаштар деп айталычы, анан ошондуктан гана ашар кыймылда биз да жер алышыбыз керек, биз да там салалы биз деп ушундай кыймыл болду да. Анан ошонун көпчүлүгү студенттер болду да. Жанагынча аракеттин баары тең. Анан албетте булар уюшма тез кыймылда мобилдүү топ экен. Анан албетте студенттердин баштагандар да болду, студенттерди баштай албай калгандар да болду, студенттер өз алдынча да аракеттенди. Жетекчиликти мен айтып атам го, жана интеллигенция көбүнчө жазуучу, экономист, ушундай окумуштуу жаштар, окумуштуу жазуучу мындай Казат Акматов мисалы, биздин агайларыбыз Тынчтыкбек Чора деген ошолор менен мындай чогуу аракеттендик. Ага чейин да жанагы Кыргыз жаш тарыхчылар ассоциациясынын да биз мүчө болчубуз. Ошол агайларыбыз уюштурган. Анан биз ошолордун биринчи алгачкы конференциясы болду. Биринчи жолу Кыргызстан тарыхында кыргыз тилинде өттү ошол чогулуш. Эл аралык чогулуш болду, уюштурулду. Ошондо алгачкы жолу стенограмма деген мындай синхронный перевод, жалгыз гана синхрондук котормо жазуучулар союзунда бар экен. Анан бизге уруксат беришти, ошого даап беришти. Анан ошо жака ким которот деп бизге тоскоолдук кылды. Анан ошондо Чора деген Асан Ормушев ушу агайларыбыз айтты, менин студенттерим которот. Кыргызчадан орусчага. Кыргызчадан орусчадан кыргызча деп. Анан ошондо Арыстан Койчиев, Алмаз Кулматов, Замир Мамбетжунусов, анан Венера Койчиева, Акчолпон Койчиева да, BBC'де. Ошол төртөөбүз котордук. Кыргызчадан орусчага, кадимкидей кийип алып эле жанагы айнек
күркөсүнө кирип алып котордук да. Мына ошол алгачкы эң биринчи жолу ошондой синхрондук котормодо өттү. Анан ого бетер шерденип, шыктанып калдык. Бир өтсө болот турбайбы деп. Калгандарына да сабак болду да. Мына ушундай окуялар болду. Анан биз дагы студенттер байланышып калган себеби ушул аскерде чогулган студенттер. Анан кийин бизден Союздукбузда, Союз мезгилинде чет мамлекетке мисалы тарых факультетин көп жөнөтчү. Географтар да жөнөтсө керек, мен аны так айта албайм, бирок тарыхчыларды этнографиялык практика, музейный практика дегендер бар. Так башка республикаларга. Башка республиканын музейлерине, мисалы Санкт-Петербургка, Эрмитажга, Москвага, Львовго, жана башка Латвия, Литвага, анан студенттик отряддар болот. Колдуш отряддар болот. Ошондо контакттар көп болуп калган да бизде түзүлүп калган. Аскерде болдук. Мисалы биз студенттерди аскерге чакырдык. Москвадан МГУнун, ЛГУнун студенттери, Таллиндин студенттерине чогуу аскерде чогулду. Анан кийин аны кат алышып жүрдүк да. Колдон келсе телефон, колдон келбесе кат алышып жүрдүк, байланышкан. Анан аларда кыймыл башталды, биз аларга билгенибизди айтып, алардан бизге гейзиттерди салып ишип, адабияттардан салып ишип, ушинтип калдык. Илим тилимен айтканда буроондук кыймыл болуп атты да. Эми ошол буроондук кыймыл качан мындай системдешип, институционалдашып, сиз айткандай уюмга мындай уюм түрүндө бирикмелер пайда болду жаштардын, студенттердин. Мисалы студенттердин жаштары андай уюмдашып бир баланча бир нече, балким сөзсүз эле бирөө эмес. Комитеттерин атысы, мисалы биздики 90-жылы түзгөн уюмубуз 13 комитет француздардын моделинде түзгөн, 13-түн комитети деп койчубуз. Анан ошо Дүйс Асановдун комитетинде ал киши бизди кабыл алган. Ректор кабыл алган. Мамлекет КМУнун ректору. Абдан билимдүү инсан. Анан Бала Сагыттын атын университет кылабыз деп чыктык. Университеттин атын өзгөртүп, СССРдин 50 жылына. Эскилди бул, болбойт. Биз Бала Сагым мына бул кадимки биздин жердешибиз ошол атын коебуз деп ага киши колдоду. Кайсы жылы бул? Ошо 89-жылдан маселе кое баштадык. Аудиторияда биз жана большой актовый зал деп чоң актовый залда ошондо Үйсөн Асановго алгачкы жолу маселе коюлду. Студенттердин атынан. Баз деген ба киребештин эле. Ооба, чоң жанагы килейин сонун жакшы аудитория бар эмеспи? Ошол куттуу жерден анан Үйсөн Асанов биз менен жолугуп, анан бир жумадан Шеримкулов келип, анан бизди угуп, Жумагул Садамбек угуп, баягы партиялык жетекчи болгондон ачык колдоо берсе да ошол биздин дем берип, көз менен сүйлөшүп, айттырбай түшүнүп калган мезгилдер болуп калды да. Анан аларга рахмат, ошол колдоду. Эми ошол кездеги мына Шеримкуловду айтып атасыз, Жумагул Садамбекти айтып атасыз. Алар эми мамлекет партиялык ишмер болсо да, алардын илимий, теориялык даярдыгы жогору болгон да. Жумагул Садамбеков ушул учурда эле доктор, илимдин доктору, философ. Шеримкулов да тарых факультетин бүтүрүп илимдин кандидаты болуп калган, жаңылбасам да. Алар билимдүү адам болгон да, теория. Жөн эле баягы кызыл камчы атка минер эмес, туурабы? Жок. Айырмасы ошондо. Билимдүү болчу алар. Чынында эле. Абдан билимдүү болчу. Алар студент менен дагы, жер талашып аткан жаштар менен дагы, айылдан келгендер менен дагы, чоңдор менен чоңдой, бала менен баладай сүйлөшкөндү билген да. Сөздүн чыныгы маанисинде идеологдор да кыскараак болуп калды, бирок бизде ошону тарбиялагандан ошондуктан билим болуп калды. Билим, теоретикалык даярдык жогору аябай. Самиздат деген маселе чыгып, биз көп адабияттарды окуп калдык. Известия ЦК КПСС-ке кийин чыкты, бирок ага чейин мисалы Хрущевдун 53-жылкы Сталин көз өткөндөн кийинки культ личность жөнүндө жеке инсанга баш ийүү деген доклады аябай чоң. 56-жылдагы 20-съезде. Ошондосун самиздат менен окудук. Ошол учурда да чыга элек болчу расмий түрдө. Ошол учурда чыга элек болчу. Известия ЦК КПСС-ке чыгыбынан кийин дагы эл тытып окуду, колдон колго окуду, бирок биз студент кезде жанагынтип ар кайсы жактан байланышып ошондой китептерди самиздат деп койчу. Самиздат дегенди которулбайт эми мындай. Жок, кеңири көрүүчүлөр түшүндүрө кетсеңиз, бул баягы көмүскөдө типографиялык ыкма менен эмес, тыюу салынган китептер бар. Советтер Союзунда басылып чыкпайт.
Бирок ошону которуп, орусча тыюу салынган китептерди, мисалы жазуучулардын китептери, Набоковдун, Солженицдин китептери чыкканга болбойт. Же китеп катандан, же китеп дүкөндөрүнөн, же басмага тыюу салынган эмес, же тыюу салынган, же болбосо баспадан кайта алып койгондо, китепканаларда чогултуп алып койгон. Анан эл ошону окугусу келет экен да. Анан аны ушул ар кайсы жерде типографияларда басылып чыгат. Жашыруун түрдө. Кол менен басылып чыгат, машинкада. Кустарный ыкма менен да. Мисалы, эми көп жыл өтүп кетти, биз кээде жанагындай коомдук сабактардан, тарыхтан, илимий коммунизм, экономика, саясий экономика дегендерден техникалык вуздарга барып экзамен тапшыра койчубуз. Студенттердин ордуна. Анан ошондо бул 7-чи микрорайондо басмакана бар эле подвалда. Так, ал бир кайсы бир илим изилдөө институтунун же кайсы бир техникалык же өнөр жайдын басмаканасы болсо керек. Техникалык китептер. Анан биз аякка жанагы дипломныйларды бастыра коюп билип калганбыз. Анан жанагындай зачетканы жазап да койчубуз. Мисалы сүрөтүңдү алып барсаң, тиги Айыл чарба институтунда окуган 3-чү курстун студентинин фамилиясы ошонун зачеткасы, бирок биздин сүрөт чаптап койчу. Анан биз барып ошол деңгээлинде беш албай, өтө жакшы экенин билгизбей, баала койчу, баа койдуруп тең чукалдарга тең деп мындай. Анан ошонтой койчубуз. Анан ошондон алам билесиз, ошол жакта көп китеп чыкчы. Анан биз алып таратчыбыз. Биз окучубуз, анан кийин колдон кол өтүп кетчи ошол китептер да. Мисалы, философтордун да китептери, саясат, мына жанагы Василинскийдин номенклатура как класс деген, бюрократическая номенклатура как класс деген китеби аябай төмөн. Аны каяктан табасың, сураштырып отургандан кийин. Анан аны дагы жанагы басмаканага алып бара коюп, биртике тыйын берип анан 2 нуска, 10 чакты нуска чыгарып алчыбыз. Анан алар дароо чыгарбайт, алар бир жумадан ичинде, 2 жуманын ичинде, анан кийин аны жашыруун жабык жол менен анан чыгарып берет. Анан биз келип окуйбуз, анан тиги беребиз, ошентип жайылып кетет. Анан окугандан кийин идея катары айтыла баштайт. Ошондо Василинскийдин китебинде ошол жанагы партийный номенклатуранын жүзүн ачканда, булар тап деген аныктама берген. Булар эзичүү тап деген аныктама берген да, бизге жаңылык да. Ошо самиздаттап калдыңыз. Ооба, борбордо Москвадан келген, ошо борбордук баягы ишмерлердин, жазуучулардын, диссиденттердин жазгандары ошентип чыгарылды. Кыргыз тилинде самиздат болгонбу Кыргызстанда? Ошондо. Кыргыз тилинде же кыргызстандык бир ишмерлер болобу, диссидент болобу, ошондой самиздат деп айтса болобу? Жок, андай болгон жок, Андай болгон жок. Анан кийин жана 90-жылдардан кийин лихий 90 годунан кустардын способу менен жана порнография, эротика, андай мындай жана мистикалар чыга баштады го. Жок, саясий мүнөздөгү айтып. Жок, саясий мүнөздөгү андай кыргыз тилинде адабияттар болгон жок, жанагындай. Кыргыз тилине котор, ошол эле орус авторлордон. Жок. Андай мисалы менден башкалар окуган чыгар, бирок андай болгон. Биз жана орусча чыккандардан, анан жана латышча, орусча, эстон тилинде, латыш тилинде чыккандарды, аларда жанагындай кустардын ыкма менен чыккан, офсеттик басма менен чыккан, жөнөкөй чыккан, жанагындай жертөлөлөрдөн чыккан гезиттерди бизге бригаданын студенттери теңтуштар салып жүрүүдө. Анан ошол жана Москвада окуп калган студенттер бар да, мисалы Бакыт Орунбек, сиздин жаш кесиптешиңиз, Кубат Жекиров, ал экөөтең МГУда окуп жүрдү, анан Кудай бетин салбасын тимелебен, чамадан гезиттерди алып келет. Чамадан жанагы мемориалдын аудиосүлөрү көрүп көзүңөр күйөт. Аны биз көзүбүз күйөт. Аны окуутур тимеле шыктанабыз, күчөйбүз, жалындайбыз. Ошентип анан кийин көзүбүз күйөт. Аны айтабыз. 88 жылы Ормушев Асан Сулайманов, менин агай, биздин агайыбыз, ошол новая историядан сабак берчү. Анан мен сурадым, анда жана 201 аудиторияда лекция окуп аткан, анан аяк жагында 15 мүнөткө студенттерге суроо жооп убакыт берчү да киши. Анан оон жөнүндө тема, Думбартам 9 кантип түзүлгөн, бул оон эмне максат козгогон деп маселе коюп окуп аткандан кийин сурадым анан. Агай, биз качан оонго, мына Прибалтика боюнда мамлекеттер мүчө экен, ким мүчө экен, Украина, Беларусь мүчө экен. Анан биз эмне үчүн мүчө болбойбуз деп маселе суроо коюп атам да. Маселе койгон жокмун, суроо кылып, агай түшүндүрөт. Анан ошол агай абдан билимдүү, анан жүрөктүү агай экен, 88 жылы.
Буюрса биз эгемендүү мамлекет болобуз, эркин мамлекет. Анда эгемендүүлүк сөзү кийин чыкты. Эркин мамлекет болобуз. Кыргызстан деген мамлекет болобуз. Ошондо ООНго мүчө болобуз. Ошондо Алмаз экөөбүз Нью-Йорктун штаб-квартирасына барып ошол желектердин жанында, биздин желектин жанында сүрөткө түшөбүз деп айтып атпайбы? Анан көпчүлүгүндө жомок да, качан болот деп. Бирок бир нерсени айтышыбыз керек. Бул кыргыздардын, азыр жана идеология деп атышпайбы, көп айтышат. Бул кыргыздардын сактап калган, анан бир дем берген, шыктандырган түбөлүк пассионардык идеясы бул көз карандысыз эркин өз алдынча мамлекет. Кыргыздардын ар бир мууну оргуштап эле ошон үчүн күрөшүп келген. Ошон үчүн эле күрөшүп келген. Кыргыздардын кайсы бир муунда бул миссияны жакшы аткарышкан. Кайсы бир муунун же тарыхый шарт кырда жол бербей, же акыл билими жетпей, күчү келбей жакшы аткарылбай калган да. Миссиясын түшүнбөй алгандар да болгон, андай муундар да болгон. Анан ошол 80-жылдардын этегинде, 90-жылдардын башында ошол дагы кайта ошол идея калкып чыгып, анан элдин духу аябай көтөрүлүп, жалпы түшүнүп турган мезгилде биз ошол демди жоготуп идик да. 90-жылдардагы жанагы пассионардык энергияны, ошол күйүүнү, элдин деми жоргонун күйүүсүндөй болот. Жанып кетсе, ал калат. Ал чыкпайт алдыга, озбойт ал. Чаң жутуп калат да. Анан биз ошол демди жоготуп, аз мына кагап чыкап, бутубуз чалыштап, багытыбыз бейбагыт болуп, бейдарак болуп, анан жанагы алаксып, тушалып, мындай бир атканыбыз ошондон. Бастыра албаган жол бузат, башкара албаган эл бузат дейт да. Анан ошо элди бузуп алдык биз. Анын ичинде мен да күнөөлүмүн, саясатта жүрүп атпайм да. Так, мен да күнөөмдү сезем да. Анан ошол демди жоготуп алдык. Эгерде жана 89-жылы мамлекет тил жөнүндө мыйзам кабыл алгандан кийин 90-жылдагы Кыргыз элинин эгемендүүлүгүнүн, эркин мамлекеттүүлүгүнүн калыбына келишинин 30 жылдыгы деп атап дешибиз керек. Эркиндиктин, эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы деген болбойт. Бул тарыхый жактан дагы, юридикалык жактан дагы, саясий жактан дагы, идеологиялык жактан дагы туура эмес аныктамада. Кыргыз эркин мамлекетинин калыбына келишинин, жаңы шартта, жаңы форматта калыбына келишинин 30 жылдыгы десек, анда ошол 4 жактан тең, саясий, экономикалык, укуктук жана маданий жактан, идеологиялык жактан туура болот да. Ушул сунушуңузду айтып көрдүңүзбү? Айттым, мен айттым. Качанда бир айтып жүрөсүз? Мына бул быйыл 30 жылдыгын белгилеп атканда айттым. Кулак салыштыбы? Эми айттым, сиңип, анан коомдук пикир калыптанып, мына мисалдар жетиштүү да. Мисалдар, Кыргыз мамлекетинин мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын белгиледикпи? Ооба. Белгиледик. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясынан кабыл алынды. Кабыл алынды. Анын баарын паралап алган жокпуз да. Ооба. Аргументтери ынандуу. Алар бизден, кыргыз тарыхы бизден жакшы билет. Ооба. Биз керек болсо ошолордун тарыхый негиз бар. Юридикалык негиз бар. Бар. Мына мисалы логикалык жактан ар кайсы тевтондордун, ар кайсы рыцарьлар орденинде жүргөн мамлекет. Бирок 1918-жылкы мамлекеттин бир 9 айга чукултурган мамлекетине кайта такап барып туруп эстондор мисалы восстановление независимости деп аталат, атайт алар да. Так, мен тарыхый мисалдарын макаламда бар менин, BBC-ге чыккан. О восстановление Кыргыз Республикасынын жаңы шартта калыбына келишине 30 жыл деген атта. Демек биз ошондой мезгилде, калыбына келген мезгилдеги улуттук энергетиканы, пассионардык энергияны, шыкты демди жоготуп койгонбуз да. Пассионардык энергия баягындай дем шык жок деп атпайсызбы, 30 жыл мурдагыдай. Кайрадан эле студенттик жаштар кыймылына кайтып келсек да, ошол кездеги мына мен улам такап сурап атпадымбы, кайсы вуз, кайсы тарыхчылар, тарых факультетинин студенттери деп да. Ооба, ар дайым жаштар, билимдүү жаштар, студенттер, жаш илимпоздор ушундай саясий, коомдук өзгөрүүлөрдүн авангардында болгон. Азыр биздин коом жаштар эле эмес, азыркы учурда соңку жылдары биздин коом аябай саясатташкан да. Анан ошол кездеги жаштар менен, сиздердин жаш кездеги студенттик кыймыл менен азыркы жаштарды салыштырсак да, абдан көп айтылган лозунг азыр жаштар келсин, жаштар болсун, жаштарга жол бошотуш керек, жаштар эң таза, эң жакшы.
деген bir өзүнчө bir панацея кылып алышты да ушул жаштарды саясатка аралаштырууну. Ошо менен эле маселе чечилип кете тургансып. Бирок сапаттык жактан сиз азыр баа бере аласызбы? Мына өзүңүздүн жаш студент кездеги ошол коомдук саясий процесстерге активдүү аралашып жүргөнүңүздөгү ошол убактагы жаштарды эмне мотивация кылган? Сиз азыркы жаштар менен салыштырып анализ кылсаңыз дейм да. Мотивация башкача болгондо мындай кооз сөз эмес. Конечно, саясатчымын. Ишенбей да коюш мүмкүн. Анткени биз элдин саясатчылары болгон ишенимин балта чаап жок кылып тамырына кыйып салдык да. Араңда турат да. Бирок ошонсо да айтып коеюн, тарыхчы катары айтайын. Адам катары. Анда биз ал мезгилдеги биздин мотивация башкачараак болчу. Бийликке келип калайын, байлыкка ээ болуп калайын деген маселе жок болчу. Биз 90-жылы Аскар Акаевич шайланганда эле ошо кошо кирип кетмекпиз. Арслан Акөз мына келип топчук турган калпагын кийгизип андан кийин кучурашкан биз болдук да. Ошондо жигиттер эл журт тарагыла, бизге мүмкүнчүлүк бергиле, биз иштейли дегенде ошондо эле ээчип кирип кетпейт беле ак үйгө. Отуруп албайт беле кабинетте элеп алып. Андан кийинки революциялар эле кирип кетип ээлеп албайт беле. Так, андай бизде андай мотивация болгон эмес. Актан үчүн айткан жокпуз. Тарых жыйынтыкта айтып атабыз. Ошол мезгилде студенттер кийинки мамлекеттик кызматтарга, чоң кызматтарга жетиштик, бирок ал өзүбүздүн жолубуз менен келдик да. Бизде ошондой тарбия болуп калды. Баскычтарды басып өтүп. Анан эми жанагындай партиялык тизме менен, анан жаш эле келсин, бул эми панацея эмес да. Бул эми максат эмес да. Жаштар, маселе жаштарда да эмес. Биз эми 30 жыл ичинде алардын жамандыгында эмес. Биз 30 жыл ичинде ошол туулган бала 30га чыкты. Оңой жаш эмес. Адамдын өмүрүн эсептеп келгенде деле орточо жашы. Мында жалпы калктын басымдуу көпчүлүгүн алганда албетте 100дөн ашып кеткендер бизде аз. Ошондо деле 100гө чыгат деген күндө деле жашоосунун 3төн 1 болуп атпайбы. 30га чыгып атат. Андан 10 жыл мурун туулгандар 40га чыгып атат. Биз аларга эмне билим бердик? Ырыстуу билим берген жокпуз. Жакшы тарбия берген жокпуз. Анан көргөн уядан эмнени көрсө учканда ошону алат. Биз жанагы лихие 90 деп коет го. Биздин экономикадагы, биздин саясаттагы, биздин жүрүм турумдагы көчө маданияты, жашоо маданияты ошол мезгилде калып атпайбы. СНГ мамлекеттеринин ичинен биздики ошол мезгилде калып калып атат. Бизнес жүргүзүү деле. Вот лихие 90-е годы у нас почему-то задержались. Көпкө туруп калды да, кетпей туруп атат. Азыркы жанагы жаштарда айып жок. Изденгени изденип атат, иштегени иштеп атат, тытынган тытынып атат. Бирок кандай жол менен байлыкка жетүүнү, кандай укуктук мамиледе, мүлктүк мамиледе, социалдык башка алыш катышта, алыш бериште, алакада көбө деген институт болгон эмес. Мына кыргыздарда далилдеп берейин. Кыргыздар белгуда дейт, белгуда. Бала кезиңизде жомокторду окусаңар керек. Анан сен балалуу болсоң, мен кызымды өрөйүн. Сен кызды болуп калып, мен балалуу болсоң, сен кызыңды. Болду. Экөө сүйлөштү. Тоонун башында. Экөө жайлоо эки жака кетти. Анан ошону канча бир жылдан кийин 16-17 жылдан балалуу болбой белгисиз. Бирок балалуугунун ошол убадасын аткара атпайбы экөө тең белгуда. Айтып койдум эле, кудалашып койдум. Канча сен бул жоем дедиги баланча белден ушинтип айтып койду. Сөзгө бекем болгондо. Анан эми азыр алдап кетмей, жулуп кетмей деген моделге, жүрүм турум моделине айланып калса, анан жаштар ошонго баратат да. Бийликтин өзүнүн дагы кунары кетип, куту качып калды да. Ал бийликти 30 жылда биз эмнеге көрсөттүк? Мамлекеттик бийликти, жогорку бийликти сатып алма, жулуп алма, таштай качма, ого жок айлантып ийдик да. Тартып алма. Анан жаштар көрүп атат да. Окот деле ошону тартып алса болот экен. Калп айтып коюп, анан кийин жазасыз калса болот экен. Деген анан гана укуктук нигилизм. Анан жаштар албетте анан тияка барса, мигрант болуп барса, анын ашып кетсе 100дөн 1, 100дөн 6-сы, 7-си ашып кетсе 100дөн 10-у. Ондон бири гана ийгилиге жетишип атат, калганы болсо жанагы мындай бир 4-чү, 5-чи сорттогу жумуштарды жасап, мандикер болуп, жалданып атат да багыш. Анан алар мисалы Непадан, Россиядан буларды кайта күргүчтөтүп, вагонго салып айдап ийсе, алар келсе эмне кылат? Аны кантип калса аларда? Каякта иштейт.
Аналар тияқтан ыза болып келсе. Мына пандемия уақытында не қылдық? Пандемия уақытында мекеніне қайтып келем десе, келбегіле деп түртіп қағып, шағын сындырып, келбегіле мекеніне керек. Біз ансылы қиналып атабыз дедік. Бұл андай болбайды. Илгери 474 жылы біздің заманға чейин Перикл, Афинаның басшысы. Афина өзінің әрбір жағаны өлүбү тирүүбү сөөгүн колдобойт. Өлүп калса, тирүү болсо эчким кор кылбайт деп айтып атат да, ошону жазып атат да. Анан біз анан кийин андан канча кылымдан кийин Кыргыз Республикасы эркин мамлекет өзүнүн жарандарын пандемия убагында качып жана эле кылып келип атса кабыл албайт. Анан булардын шагы сынбаган шагы калган жок да. Ошол кечиресиз, 90-жылдардын башындагы сиздердин учурдагы жаштардын мотивациясы жөнүндө сурабадымбы? Азыркы жаштардын мотивациясы кандай, эмне чыгып берет, эмне дем берет депчи. Мына сиз айтып атпайсызбы? Биз анда догурунбай эле колдогонун колдоп, мындай эч ким менен кызмат талашпай, парламентте болобу же мамлекеттик өкмөттө болобу квота сурабай эле четте туруп калдык, өз окуятыбызды өзүбүз кылып деп. Балким эми тарыхта мындай мынтип айткан болбойт, негизи мындай болсо кандай болот эле деп. Ошончо дагы да, мисалы сиздин муун, сиз сымал активдүү жаштар такшалып калган. Ошондо активдүү түрдө саясатка киришип, ошол мына 90-жылы шайлоо болду, 95-жылы парламенттик шайлоо болду, мүмкүнчүлүктөр болду. Ошондо активдүүрөөк болуп, саясатка аралашып, бийлик органдарына аралашып калсаңыздар, балким башкача болот беле деген. Биз аралашып жүрдүк. Мисалы азыркыдай, мисалы көп эле баягы советтик партиялык жетекчилер, анан баягы кызыл директорлор да коет, мамлекеттик ишканалардын, мекемелердин жетекчилери, кийин бизнесмен болуп кетти жарымы. Ошолор көпкө чейин 2005-2000 жылдарга чейин эле көп болуп, ошолор болуп турбадыбы? Жаш муун кийинчерээк көбөйдү. Жок, мындай да. Сиздер ошондо пассивдүү болуп койдуңарго. Эгерде активдүүрөөк болсоңуз башкача болмоктур деген гана бир. Балким, мисалы мен жеке өзүм аралашып жүрдүм. Мен республикада эң жаш аким болдум. Аскар Акаевич коюп. Канча жашыңызда кайсы жерге? 31 жашымда аким болдум. 31 жашта жүрдүм. Жакшы. Эми жаш деп эсептейличи. Анан эми 23 жашында аким боло албайт экенсиң, окууну жаңы өтсөң каяктан. Анан ага деле арманыбыз жок. Бирок азыркы күнгө келсек, бул бардык коомдо элита тандоонун, куш таптоонун да, алгыр куш таптоонун дейчи, мындай жакшыларды, мыктыларды тандоонун өзүнүн критерии болот да. Биз критерийлерин бузуп алдык да. Ал жанагындай жулунгандарды элита деп эсептеп калдык да. Алардын баалуулуктары башкача жок. Баалуулуктары башкача болуп атпайбы? Себеби жанагындай партиялык тизме менен болгондо, жанагындай кызматты сатып ийген учурларда болуп келди да. Коррупция дегенде сен экөөбүз ойлоп тапкан жокпуз да. Ал көрүнүштү биз экөөбүз сырттан сүрөп келген жокпуз. Анан бизге таңууланды, биз анан кабыл алдык. Кабыл алганда да ошонусуз оокат өтпөй калбады. Анан жаштар аз эмес азыр бийликте. Буга чейин да болуп келген. Өткөн шайлоодогу жогорку азыркы жана кетпей мөөнөтү узарып кеткен парламент. Андан мурунку парламент жаштар аябай көп. Айылдык кеңештерге барсаңыз азыр, мына 476 айыл өкмөтүндөгү айылдык кеңештерин карасаңыз, баардыгы жаш. 42-ге чыккан, 40-тан жаңы өткөн, кындан сурулган, кылычтай болуп турган жигиттер азыр шайлоодон өтпөй алган айылдык кеңешке депутат эмес. 20 менен 30-тун тегерегинде 30-тан өйдөкүстө картан болот эсептейм. Жаштарды бушай аткан агылып барып, анан кийин биз жаштар чечебиз деп, азыр шайлоочуларга кандидат депутат болом деп партиясы менен дагы өз алдын чыгаргандар дагы ошолор менен эсептешип калган. Алар кимдер? Ал жанагы өзүн спортсмен эсептеген, кара күчкө таянгандар. Кара күчкө таянган, өзүн жамаат деп эсептеген, өзүнүн ыйман анан Кудай жолундамын деген жаштар деп эсептегендер. Анан ошолор азыр айылдын турмушун диктовать этип калган. Эмнени таңуулап атат? Ал өзүнчө чоң маселе болот. Ал кыргыз иденттүүлүгүнө, кыргыз мамлекетинин коопсуздугуна, кыргыз мамлекетинин келечегине тескери таасир эте турган кооптуу жагдайларды жаратып аткан мына ошондой топтор болуп атпайбы? Алар бийлик менен аралашып, бийлик бийлейбиз деп атпайбы? Ушундай амбиция менен чыгып атпайбы? Анан биз айта албайбыз бүгүн жаштар аз деп. Жаштар абдан көп. Бирок алар жана сайтканда сапаты кандай, алардын багыты кандай, баалаган баалуулуктар кандай, ыйык деп эсептеген нарк маселе кандай? Маселе башка да. Халифат эле халифат деп кыйкыргандар да жаштар да көбү.
Ачык кыйкырып калышпады. Мына конституцияны өзгөртүүсүн көргөндө эмне деп чыгышты? Халифат деп чыгышты. Конституциянын негиздерин өзгөртөбүз. Светтик деген сөздү алып салыш керек деп чыгышты. Так. Анан эми халифат деп атканда ал эмнедин негизинде курулат? Ал бир мамлекет жок кылып анан ошонун ордуна турат да. Азыр ийин жер жок да. Анын үчүн алар космоско барып, бир жаңы планетаны ачып алып туруп, анан ошол жерге жаңы мындай дүйнөдөгү эң адилеттүү система халифат экен, ошону курап, калгандары куфр экен, калган планетанын баары куфр десе, анда другой вопрос. Но они же булар деген халифат курабыз деп атпайбы? Калыбына келтиребиз халифатты. Булар эмират болот деп атпайбы? Анан ал бул жана дүйнөдөгү башка системанын баары куфр, чирик, бузук, зулум система деп атпайбы? Анан мына ошондой жаштарыбыз ушундай болуп атат да. Ошого күнөөлүүбүз. Эми да кеч эмеспиз. Күнөөлүүбүз биз. Эми буларды албетте ал башка тема. Алмаз агай, сизге чоң рахмат. Негизи убактыбыз тилекке каршы аяктап калды. Абдан маңыздуу ойлорду, анан кызыктуу маалыматтарды айтып бердиңиз. Сизге чоң рахмат. Мына буга чейин дагы мына сиздин айрым баягы макалаларыңыз менен таанышып калдым. Интервьюга чейин абдан чын эле ал өзүнчө бир жыйнак болуп чыкчу, абдан мындай маңыздуу чыгармалар экен. Сизге ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Буйруса башка дагы кызыктуу, көйгөйлүү маселелер боюнча ушул студияда дагы маек курабыз деп ишенем. Рахмат. Урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө бар болуңуздар. Ah